Мындайсыңар достор, футболго тиешелүү видеолорду чыгарттым деп улантамын. Акыры мына тынч жер таптым. Акыры жолдо кыйын болду мага. Бир аз шамал бар. Видеонун сапатына үндө макул болосуңар. Демек, бүгүнкү видеом бир аз узунураак болуп кетет. Туура 4-5 чемпионаттар, Чемпиондор Лигасы сыяктуу турнирлер бүттү, бирок 25-жыл жайда зерикпейсиңер, себеп турнирлер, оюндар көп. Бүгүнкү видеону мен 3 серияга бөлүп алсам болот, 3 темага десем дагы болот. Демек, биринчи темабыз ушул жылдын 4-июнунан 14-июлга чейин АКШта адашпасам 5 же 6 шаарда клубтар ортосундагы дүйнө чемпионаты болот өтөт. Бул чемпионат жаңы форматта. Эски форматта 7 же 8 команда катышат эле, ар бир континенттен, Европа, Азия, Америка, Чечтик Америка, Африка жана Океаниядан бир команда катышат эле жана ар дайым көбүнчө Европа командалары жеңип кетет эле. Бул турнир жаңы форматта өтөт. 32 команда катышат. 4 жылда бир жолу өтөт. Жалаң так жылдарда, мындай айтканда, бул биринчи жолу турнир 25-жыл болуп атса, кийинки турнир 29-жыл, кийин 37, мына ушинтип өтүп кете берет. Бул турнирде регламент боюнча Европага эң көп орун берилген, клубтар арасында деп аталгандан кийин 32 команда арасынан эң көп клуб Европага тиешелүү, адашпасам 8 же 9. Бул клубтар арасында Ливерпуль, Бавария, Челси, Реал Мадрид, Манчестер Сити, ошондой эле ПСЖ бар, Интер бар, дагы адашпасам 3 же 4 команда бар. УЕФАнын клубтар рейтинги боюнча эң жакшы көрсөтүшкө ээ болгон клубтар арасында Атлетико бар, Ювентус бар, Порту, Бенфика, ошондой эле Зальцбург бар. Бирок Барселона жок. Себеп Барселона акыркы жылдардагы натыйжаларын өзүңөр жакшы билесиңер. Клуб кризисте, дагы эле кризистен мына ушул жылы мындай чыкты. Ички чемпионаттарда, кубоктарда жеңди, бирок клуб акча жагынан дагы эле кризисте. Экономикалык жактан клуб өтө кыйналып атат. Мына ушул турнир айрыкча Барселонага өтө керек эле, себеп турнирдин суммасы, мисалы, биринчи орунду алган клуб, чемпион болгон клуб 100 миллион еврону 100 миллион еврого ээ чыгат. 100 миллион еврого, мисалы, азыр учурда нормал футболчуларды сатып алса болот. Дарбалашыдан тартып, чабуучуга чейин 100 миллиондон аз суммага жакшы футболчуну сатып алыш бир аз кыйын. Жана бул акчалар, турнир көбүрөөк 32 клуб арасынан Барселонага керек эле. Бирок Барселона тилекке каршы катышпайт. Мындан сырткары Африкадан, Түндүк-Чечтик Америкадан жана АКШта өтүп аткан үчүн плюс Интер Майами клубу катышат. Океаниядан бир эле жолдомо бар, ал Окленд Сити командасы катышат. Эми бул жагын монтажда коюп кетем, кайсы клубтар катышат. Айтмакчы 8 группа бар. Ар бир группада 4төн команда катышат. Биринчи, экинчи орундагылар түздөн түз чыгат, үчүнчү, төртүнчү орундагылар кайра турнир менен коштошот. Бул жагын монтажда коюп кетем, кайсы командалар катышат же катышпайт. Плюс бул мындай айтканда 2026-жыл АКШта болуп турган дүйнө чемпионатынан мындай айтканда репетиция. Себеп билесиңер, АКШ футбол мамлекети эмес. АКШта футболдон башка спорт түрлөрү мындай популярдуу. Мисалы, бейсбол, баскетбол, дагы кайсы Америка футболу, регби, хоккей, ошого окшош башка спорт түрлөрү футболго караганда басымдуулук кылат АКШта. Кандай өтөт, стадиондордун абалы, мындай кандай колдошот америкалыктардын реакциясы, мына ушуларды биз жакынкы бир ай ичинде көрө алабыз. Дагы эмне дешибиз мүмкүн турнир тууралуу? Криштиану Роналду балким катышат же жок. Айтмакчы, FIFA бул турнир үчүн, мына ушул турнир үчүн футболчуларга карт бланш, футболчуларга жана клубтарга карт бланш берген. Мындай айтканда,
любой клуб, ушул катышып аткан любой клуб, любой футболчуну катышпаган клуб бир айга арендага алып ойнотса болот. Мисалы, Роналду бир айга, мисалы, Реал Мадридке, же мисалы Баварияга, же Челсиге бир айга мына ушул турнир үчүн ойноп берсе болот. Роналду катышабы, катышпаганысын билбейм, жакын күндөрдө бул чечилет. Бирок ким катышса, медиа тараптама, акча тараптама, трансляция, кызыгуу тараптама турнирге кызыгуу өтө ашат. Бул биринчи тема болчу. Эми экинчи темага өтөбүз. Экинчи тема бул Европада 2018-жылдан баштап УЕФА сборныйларын, мындай айтканда улуттук курама командаларынын товарищеский матчтары бар го. Кыргызча достук оюн болобу. Достук беттеш. Мына ушулардын ордун басуу үчүн турнир ойлоп тапкан. Бул Nations League. Командаларды дивизиондорго бөлгөн А, Б, С, Д. Бөлгөндө биринчиде ошол УЕФА рейтингидеги командалардын рейтингине карап эң күчтүүлөр Ага, орточолор Бга, кийин С, Дга карап кеткен. А дивизиондогулар түшүп кетпеш үчүн жана кубок үчүн ойношот. А дивизиондо түшүп кеткендер Бга түшүп кетет, Бда биринчи орунду алгандар, жакшы көрсөтүшкө ээ болгондар Ага көтөрүлөт. Мына ушундай, эми түшүндүңөр. Бул турнир азыр 4-чү ирет уланып атат. Алгачкы жеңүүчүлөр 2019-жыл Португалия, 21-жыл Франция, 23-жыл Испания курама командалары бул турнирде жеңишке жетишкен жана расмий түрдө мына ушул турнирде жеңишке жетишкен деп мындай кубок берилет, кубок жазылат статистика боюнча. Ошондой. Дагы эмне дейбиз? Жана бүгүн жана эртең ушул турнирдин жарым финалдык оюндары болуп өтөт. Бүгүн саат Москва саатынан 22:00 Португалия жана Германия улуттук курама командалары өзара оюн өткөрүшөт. Экинчи оюн, экинчи жарым финал эртең болуп өтөт. Франция жана Испания өзара күч сынашышат. Адашпасам 8-июнь күнү, 8-июнь күнү 3-чү орун үчүн жана финал оюну болуп өтөт. Эми бүгүнкү оюнга токтоло турган болсок, Португалия жана Германия туура кагазда футболчулардын атына, клубка, даражага карасак, Португалия фаворит. Бирок мен ушунча жылдан бери футбол көрөм, бирок Германияны Португалия жеңгени же жок дегенде бир тең чыкканын ичи. Кыргызчасы тең чыгып болот. Чыкканды вообще көргөн эмесмин. Только жеңилет. 2006-жыл жарым 3-чү орун үчүн оюн Дүйнө чемпионатында Германия жеңген 3-1. 2008-жыл Европа чемпионаты чейрек финал 3-2 дагы Германия жеңген. 2012-жыл Европа чемпионаты группалык этапта Германия 1-0 жеңген. 14-жыл Дүйнө чемпионаты группалык этап 4-0 жеңген. Акыркы беттеш 2021-жыл Европа чемпионатында группалык этапта 4-2 эсебинде Германия жеңген. Мындай айтканда эң ыңгайсыз, орусча айтканда неудобно противник тандаш болуп эсептелет Португалия үчүн. Эми бүгүн көрөбүз. Германия ар дайым Португалия үчүн ыңгайсыз атаандаш болгон. Германия жакшы ойнойбу, жаман ойнойбу, Португалия үчүн негедир дайым кыйын атаандаш. Европанын же башка командалары менен салыштырганда дагы эң өтө начар минус көрсөткүчкө ээ Португалия Германия менен өзара оюндарда. Тең чыгуу дагы жок. Эми 20-чы кылымдагы статистикаларын билбейт экенмин, бирок 21-чы кылымда статистикалар мына ушундай көрүнүшкө ээ. Демек оюнду өзара көрөбүз. Алдын ала бир нерсе дей албаймын. 4 команда дагы мотивационный. Булга мындай эле бир турнир катары карабайт. Кубок жазылат, айрыкча Ламин Ямаль үчүн бул кубок өтө маанилүү себеп. Алтын топко колго кириши мүмкүн болгон эң жаш футболчу болушу мүмкүн болуп аткан Ламин Ямаль үчүн бул турнир маанилүү себеп. Ал балл топтош керек. Балл топтош үчүн акыркы оюн мына ушул Франция
жеңип финалда дагы балким чыкса, финалда дагы жеңип калса, ага жакшы эле хайп, балдар болот, очколор жазылат. Эгер жеңилсе, ушул турушунда эч нерсе өзгөрбөшү мүмкүн. Ал эми анын түздөн-түз атаандашы Усман Дембеле үчүн бул турнир акыркысы эмес, себеби ал ПСЖнын айтып өттүм, клубтар аралык дүйнө чемпионатына катышат, кошумча дагы балл топтошу мүмкүн. Демек, эки оюн тууралуу ушул оюндар бүткөндөн кийин видео чыгарамын. Эми 3-чү темага өтөбүз. Ал эми 3-чү тема эң маанилүү тема десек болот. Бул ушул эле 2026-жылы АКШ, Канада жана Мексикада болуп жаткан дүйнө чемпионатынын квалификациялык раунду. Азия континенти акыркы 2 тур калды. Билесиңер, биздин улуттук курама команда, Кыргызстан улуттук курама командасы А группасынан орун алып, акыркы этапка жеткен. Бирок абал жакшы эмес. Дүйнө чемпионатына түздөн-түз чыгышы кыйын, бирок мүмкүнчүлүк бар. Ал үчүн акыркы 2 турда алгач эртең Түндүк Кореянын, андан кийин Бишкекте Бириккен Араб Эмираттары командасынын жеңиши, ошондой эле Катар, Иран оюнунда Иран профессионал болуп Катарды жеңиши жана Өзбекстан акыркы турда дагы Катарды жеңиш керек болот. Башка жолу жок. Кыскасы өзүбүзгө байланыштуу эмес да, чыгышыбыз шансы бар, бирок өзүбүзгө байланыштуу эмес көп жагда. Бирок өзүбүз чыга албасак дагы коңшуларыбыз Өзбекстан курама командасы Борбордук Азиядан дүйнө чемпионатына чыккан биринчи мамлекет, биринчи улуттук курама команда болушу мүмкүн. Ал үчүн эртең алар Бириккен Араб Эмираттары командасы менен ойнойт жана жок дегенде жеңилбесе эле болду. Тең чыкса дагы, жеңсе дагы болду. Алар түздөн-түз дүйнө чемпионатына чыгат. Кысасы чыгыш шансы 95%. Мындай айтканда алардын өздөрүнүн колунда. Оюн эртең Абу-Дабиде болуп өтөт. Бириккен Араб Эмираттарында Өзбекстан үчүн өтө маанилүү оюн. Араб Эмираттары үчүн дагы маанилүү оюн. Жеңиштен башка жолу жок. Ушундай өтө маанилүү оюн. Ошондуктан өзүбүз чыга албасак дагы Өзбекстан улуттук курама командасына колдоо көрсөтүп, аларды колдоп, өзүбүз чыга албасак дагы аларды колдоп мындай сүйүнүп коелу. Себеби баарыбыз бир коңшубуз, боордошпуз, тарыхыбыз бир. Өтө колдоп коштоп сүйүнүшкө арзый турган окуя болот. Эгер Өзбекстан курама командасы чыкса, чыгат деп ишенем, себеби алардын өздөрүнүн колунда. Эртең жеңилбесе эле болду. Алар түздөн-түз чыгат. Азыркыга чейин дүйнө чемпионатына 2026-га АКШ, Канада, Мексика эми өткөргөнлүк үчүн түздөн-түз чыгат. Япония чыкты, Иран чыкты, Аргентина чыкты, Жаңы Зеландия адашпасам дагы чыкты. Себеби Океанияга бир жолдомак берилет жана Жаңы Зеландиянын ал жакта мындай айтканда атаандашы противниги жок. Самоа же Жаңы Каледония, Паулу, ушул сыяктуу мамлекеттер Жаңы Зеландияны жеңе алышына мен ишенбейм. Ошондуктан Жаңы Зеландияга чыкты деп эсептесек болот. Өзбекстан курама командасы ушулардан кийин дүйнө чемпионатына чыгышы мүмкүн. Бул биринчи чыгышы болуп эсептелет. Мен ушунча жыл футбол көрсөм, бир каалоолорумдун бири ушул. Мындай достор, бир аз пауза болуп калды. Видеобуз дагы аягына келип жетти. Оюндар Европа Nations League Өзбекстан курама командасы Кыргызстан квалификациялык раунд тууралуу ушул оюндар бүткөндөн кийин видео кыламын. Буюрса бул ушул 9-июндарга видео кылам буюрса. Же балким эртең Өзбекстан курама командасы дүйнө чемпионатына чыкса түздөн-түз видео кылышым дагы мүмкүн.
көңіл бұрғаныңыздар үшін рахмат. Лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Қызыққан достарыңыздарға, таныштарыңызға жеметіңіздер. Мен үшін мәнілүү. Шартқа, фонға, үнгө маны бербеңіздер. Башталышы сіздердің қолдауыңыздармен бара-бара жақсырат. Кейінгі видеода көрüşкенше.